Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжи. Кайтарым байланыш, предмет манастануу. Тема азыркы манасчылар. Окутуучу Кайкиева Үлпат Тагайбековна. БКМ 0220 тайпасынын студенти Аманова Хумора. Рыспай Исаков Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Манас Мурас коомдук фондунун жетекчисинин милдетин аткаруучу, Манас банкынын стипендианты, акын жана манасчы. Рыспай Исаков 1971-жылдын 11-майында Ош областына караштуу Өзгөн районунда Жеренчи айылында туулган. Манасчылык өнөргө аттануунун себебин бардык манасчылар сыяктуу эле көрүү, аян берүү аркылуу түшүндүрөт, бирок ага чейин эпосту жаттап айтып жүргөнүн да моюнга алат. Манас айтууга чейин ооруп, кыйналып, түшүнүксүз нерселерге дуушар болуп жүргөн. Чындап устат Жандап агам менен Сагынбай Саякбайлардын китебин окуп, андыктан аларды устат деп эсептейт. Ошондуктан өзү түштүк манасчыларды өкүлү болгону карабай, манасчылардын түндүк мектебинин да таасири бар. Бир сөз менен айтканда, ал айткан манас варианты өзгөчө мүнөзгө ээ. Манасчы Дөөлөтбек Сыдыков 1983-жылы Ысык Көл областына караштуу Тоң районундагы Шорбулак айылында төрөлгөн. Республикалык, эл аралык фестивалдардын лауреаты. Түш көрүүсү 13 жашынан баштап манас айта баштаган. Түшүндө Саякбай атакели минтип айтып жүр деп өзүн айтып көрсөтүп берет. Ошондон кийин Саякбай түшүнө уда кирет. Дөөлөт мал кайтарып жүрүп, ат үстүндө манас айта баштайт. Кийинки бир түшүндө чексиз мейкиндикте тоо таш карагайлуу жайлоодо турганын көрөт. Таланталы Бакчиев Кыргыз Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү. Манас эли коомдук бирикмесинин Манас төш белгисинин ээси. Манасчы Таланталы Бакчиев Алымбек уулу Ысык Көлдүн Ак Суу районуна караштуу Маман айылында 1971-жылы 2-декабрда туулган. Таланталы манасчылыкка 12-13 жаш курагында келет. Бардык жаратман манасчыларга тандык болгондой эле ал кереметтүү түш аркылуу манас айтып келет. Түшүндө Чыйырды, Манас, Каныкей, Көңүрбай, Алмамбет, Чубак, Рамандын, Ырчы уулу, Сыргак семетейлер кабылган. Замирбек Баялиев Манас Мурас коомдук фондунун мүчөсү. Баялиев Замирбек 1980-жылдын 21-апрелинде Талас областынын Талас районуна караштуу Манас айылында туулган. Манасчылыкка салттык көрүнүштөгү түш көрүп, аян алуусу себеп болгон. 15 жашында түшүнө баатырлар кирип, андан кийин ээлигип, эч ким жок эң талаага чыгып алып, жашынан манас айтып жүргөн. Кичинекей манасчы Үмүт Дөөлөтов 3,5 жашынан тарта манас айта баштаган. Азыр 12-ге чыкты, Наарында туулуп, учурда Ысык Көлдө жашайт. Ата-энесинин айтымында ал манасты курсакта жатканда эле эшите баштаган. Үмөттүн манасчылык касиети анын ата-бабасынан берилгендиги апасы Бактыгүл Кадырмышиева айтып берген жайы бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.